Assalamu алейкум. Кандайсыз? Менин кызым bir aydan beri жөтөлү калбай өпкөсүнө өтүп кетиптир. Ар кандай дары бердик, врач сефтрексон жазып берди, өпкөсүнүн реңине түшүрсөк, анан таза чыгып атат, бирок жөтөлүп атат деп атат. Мен ушул апаларга каттуу нерсе айтам, тарынбайсыздар, бирок ачыгын күйүп айтам. Ушул видеону жакшы сохранить этип, бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандык мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Сиздер менен ошол эле Санжар доктор. Тарынбагылагы апалар, төрөгөн кош бойлуу кезиңерде эле балага жакшы карабайсыңар. Кош бойлуу кезиңерде эле кайра айтам, тамак аш туура эмес тамактанасыңыздар. Чорный касса, тияк бияка барасыңар, чайга барасыңар, түрдүү химикатты жейсиңер, балага полезный, балага пайдалуу нерсени жебейсиздер. Мен эле кош бойлуу болдум, менин эле боюмда болду деген кыймыл аракет жасабайсыңар, баспайсыңар. Конечно, бала урукчан болот, көрүнгөн нерсени баягы эмнеге барып, чорный касса ошо отуруштарга барып, тигиден куюп кой, тигиден куюп кой, тигиден куйчу деп эле мына жаман, нафс жаман. Ошол кош бойлуу кезиңерде эле туура тамактануу керек. Бала эмнени жесеңиз, бала ошо менен азыктанат. Бул бир. Экинчиси, балаңыздарды үйдөгү тамакка үйрөтпөгөнсүздөр. Жаман, сладкий, шириндик баягы фастфудтарга үйрөткөнсүздөр. Көп үйлөрдө балдарды мен билем. Билген үчүн сүйлөп атам. Бургер, сургер, фастфуд, картофель фри болбогон нерселерди жейт балдарыңар. Магазинге кирип, азып койгон жылтыраган түрдүү китайский сладкий бирдекелерди алып жейт. Онун составында эмне бар? Вообще ойлонбойт эч ким буну. Конечно, баланын иммунитети түшөт, урукчан болот, кийин балалуу болбой, уруксуздукка алып келет, түрдүү ооруларга кездешет. Мына өзүңүз ушунча баланы төрөдүңүз, 4-5тен төрөгөндөр бар. Эмнеге өзүңүз здоровыйсыз? Себеби сиз убагында туура тамактангансыз. Сиз өзүңүз мурда кандай тамактанып, кандай домашний үйдүн тамактарын балага бергенсиз, балалык убагыңызда жегенсиз, балаңызга дагы ошондой карашыңыз керек. Азыр түнү саат 11-12лерде мен көп көрөм. 10-11-12лерде мен жумуш менен тияк-биякта жүрүп калам, чай ичип калам, кеч калып кетип. Балдарын жетелеп көчөдө жүргөн болот. Саат 11-12-1де дагы көргөн күндөр болгон. Жаш баласы менен чайга, кафеге барып, бир жака барып, тойго барып, бала деген орустарда передача бар. Баю мультик коет. 9да уктатат. 9да укташ керек бала. Обедте 2 саат укташ керек. Режим менен баланы караш керек. Эртең менен завтрагын, түштө тамагын, кечки мал тамагын, домашний тамактарды бериш керек. Көрүнгөн магазинден ар нерсе шириндик, сладкий ыйласа эле, балам деп. Ошол өзүңүзгө ошол боор ооруганыңыз кийин өзүңүздүн бооруңузду оорутат. Айтасыңар го өзүңөр, бала менен сынабасын, бала менен сынаса жаман деп турабы? Абдышүкүр ажы дагы айткан. Эң бактысыз адам балаңыз өзүңүз ойлогондой бала болбосо, бир бале болсо, сиз бактысыз адамсыз. Айтат го, ден соолук болбосо эч нерсенин кызыгы жок деп. Кудай сактасын, балаңызды больницага ташып жүргөндөрдү билем. Кудайым ошолорго шифа берсин. Бул эң жаман нерсе. Себеби өзүңүздүн эмнеңиз дагы бар, күнөөңүз. Балага эптеп кутулуп, бирөө менен сүйлөшөйүн же мишейт этпечи, мен телефонду ал, бар деп мультик көрөк отур. Туура эмес ошол. Баланын аң сезимин, чөйрөсүн, кыскасы бар жокту бузат бул. Телефон бузат. Азыр бирдеке десең, кичине уже 5-6 класс болуп калганда баш ийбей коет. Себеби өзүңүзгө кийин бале болот. Вот ошол түнү менен телефон чукуп жатат, түнү менен ар нерсени көрүп, ой пикири бузулат, түнү менен иммунитет. Адам вовремя укташ керек, вовремя туруш керек. Анан өзүңөр китайский нерселерди берип, сок бересиңер, суп алып бересиңер магазиндерден. Ошол оригинал дейсизби? Никогда оригинал эмес. Сөзүмө жооп берем. Оригинал эмес, оригинал 1 суткага эле не кылынат. 1 сутка кармайт толка. Үйдө кадимкидей мөмө жемиштерди кайнатып, натуральный сок кылып жасап бериңиз. Вот ошо натуральный соктор болот. Натуральный шириндиктерди жасап бериңиз үйдө. Туура бала шириндик жейиш керек. Магазиндерден эмес. Табигый шириндиктерди жейиш керек. Себеби аң сезим, мозг шириндик менен өсөт.
вовремя уктатыш керек. Мен жалган сүйлөсөм айтылат, чын эле айтып жатам менчи. Кийин бала эмес бале болот. Ошондуктан мындай оору жөтөлүп туктаса, значит бул аллергический болушу мүмкүн, аллергический ринит, аллергия болушу атат, кайра жөтөлүп атса. Детский аллергиолог алып барыңыз, анализдерин тапшырткызып, мен детский врач эмесмин. Эми, конечно, антибиотиктин назначение кылган, ол врач өзү назначение кылат, проба кылып. Аллергия болгондо адам, Казакстанда көрүп атасыңар, аллергиядан тиштен каза болуп калды. Аллергия 1 минуттан ичинде адам өлүп калат. Кудай сактасын, анафилактический шокко түшүп калса, 1 минут эле убакыт болот. Ошондуктан балдарыңызга өмүр берсин, ден соолук берсин, балдарыңыздарга күйбөсөңүздөр, өзүңөргө эле кийин оор болуп калат. Ошо катуу сүйлөсөм, кечирим сурайм. Тынч болгула, аман болгула, балаңыздарга бекем болгула. Сиздер менен ошол эле Санжардуу.